Менимче бүгүн бизге эң негизгиден ынтымак керек. Ким кандай болбосун чын дилинен аракет жасап, ага буга бөлүнбөстөн, фракцияларга бөлүнбөстөн бардыгыбыз бир жакадан баш чыгарып, бир колдон жең чыгарып, адилеттүүлүккө карап сүрөсөк, утук эли ишеничим бар. Урматтуу коллегалар, сөзүмдүн башында ынтымак фракциясына терең ыраазычылык билдирем. Анткени менин кандидатурамы сунуштап, төрагалыкка ушул бүгүнкү күнү алып чыгып атышат. Талаша турган маселе жок, урматтуу коллегалар. Биз талашып жүрүп, мына 30 жыл эгемендүүлүккө ээ болгонубузга туптура 30 жыл толуп атат. Талашып жүрүп ушул жерге келдик. Бүгүнкү күнү аркалашып, колдошуп, кубатташып иштей турган мезгил. Биз канчалык ынтымакта болсок, бири-бирибизди түшүнсөк, негизги бүгүнкү элибиз тарабынан коюлуп аткан көйгөй маселелерди чогуу ынтымакта чечсек, албетте утук элибиздики болот. Бардыгыбыздын жумушубуз алгылыктуу болот. Ал эми мен бул жерде жоопкерчиликтен башка талаша турган нерсе жок. Талапкерлер көп. Чынында мына составда дагы башка кандидаттар бар. Бирок алар талапкерлигин көрсөтүшкөн жок. Жалпы ушу эки талапкерлик бүгүн сунушталып атат. Адахан Кимсанбаевичтин дагы басып өткөн саясий жолу аябай мол, тажрыйбасы бар. Албетте өзүңүздөр тандап добушуңуздарды бересиздер. Бирок кимибиз шайланбайлы, бул чоң жоопкерчилик албетте. Парламентти адилеттүү, акыкаттуу, регламенттин талаптарынын негизинде алып барышыбыз шарт. Негизи буга чейинки бир аз маалыматтарды берип кетейин. Албетте өткөн жылы ушундай мезгилинде октябрь айында толкундоолордон кийин чынында бир толкундоолордон кийин кырдаал жаралды. Ошол кырдаалды чечүүдө жалгыз конституциялык орган парламент өз ишмердүүлүгүн аткарып, толук кандуу укук талак алып келип, ошол бардык маселелерге туруштурук берди. Ушул имараттагы ремонтунан баштап, мыйзамдарды кабыл алып берип, кийинки ушул акыркы шайлоо мыйзамындагы ушул жерден кабыл алып берип, мына ошонун натыйжасында бүгүнкү күнү 7-чакырылыш ушул жерде чогуу келип отурабыз. Бул дагы элибиз үчүн чоң утук, анткени стабилдүүлүк болгон жерде ийгиликтер болот. Менимче бүгүн бизге эң негизгиден ынтымак керек. Ким кандай болбосун чын дилинен аракет жасап, ага буга бөлүнбөстөн, фракцияларга бөлүнбөстөн бардыгыбыз бир жакадан баш чыгарып, бир колдон жең чыгарып, адилеттүүлүккө карап сүрөсөк, утук элибиздики болот. Ошондуктан